Ассаламу алейкум, урматтуу биздин мекендештер, бир туугандар, агалар, эжелер жана биздин кичинекей сүйүктүү достор, окуучулар. Ошол эле кезде бизди онлайн аркылуу, Instagram аркылуу көрүп жаткан биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз, айрыкча ошол окуучулар. Nomad Cars компаниясы барыңыздарга белгилүү болгондой эле биз Кыргызстанды канткенде өнүктүрөбүз деген тематикадагы эсселердин жарышын уюштурду. Аллах разы болсун бул жигиттерден дагы. Bir жаш келечек жеткинчек муун менен биздин ортобузда бир ажырым пайда болуп калганда биз өзүбүзчө эле жыргап курсагыбыз тоюп жүрөт. Тиги окуучулардын өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн дүйнөсү бар. Азыр эсселерди окуган Санжарым Абдуали мырза жакшы билишет. Эсселерди окуп биз аябай мындай таң калдык, өзүбүз мотивация алдык. Мындай жаңы бир көз караш, свежий көз караш дегендей. Ошодон конкурс болду, 3 багытта болду конкурс. Мага 9-10, 11 класстардын эсселери келип түштү. Мен аларды катышуучулардын бирин да тааныбайм. Лейлектен, Нарындан, Баткенден, Кыргызстандын ар кайсы регионунан. Мен окуп чыктым дагы эң алдыңкы 4 орунду аныктадым. Андан кийин Санжар сизге кайсы? 5 класстан 8 класска чейин берилди эсселер. 45 берилди окшойт, Мага бир 46-47дей келди. 40 айласы. Санжарда эч кимсин тааныбайт, өзү окуп чыкты, бүт баарын. 1 орундан 4 орунга чейин берди. Абдуалим агай, барыңыздар, биринчи тааныштыра кетейин жюрилерди. Кечиресиздер. Калпыр Мадаминов агайыбызды тааныштырбасак да барыңыздар билесиздер. Биздин көптөгөн наамдары бар, бирок эң жакшы наамы бар агай болду бүттү. Агай эң жакшы эмес, баарыбыздын агайыбыз, Кыргызстандын агайы. Андан кийин Абдуалим мырза өзү дагы азыр жакшыраак тааныштыра кетсе, дал ушул окуучулар менен иштешип келатат. Өзүнүн атайын окуу борборлору бар, окуучуларды өнүктүрүү, жеке жактан жетиштирүү жаатында өтө чоң кызматтарды кылып келатат. Агай дагы көп окуучуларыңыз ийгиликтерди жаратты окшойт учурда. Санжар деген биздин досубуз, Санжар дагы окурмен окуу борборун негиздеп, ошол жерде иштетип, көпчүлүк жаштарга IT тармагында бир багыт берип, илимин үйрөтүп келатат. Азыр биринчи класстан баштасак, биринчи класстан баштап туруп, агай, сиз өзүңүздү тааныштырып, ана биринчи класстан кайсы эмнесине карап туруп сиз ошо орунду бердиңиз, ошолордун атын айтып туруп, бул жерде барлар болсо дароо сыйлыгын берели, жоктор болсо бул жактан онлайн айтып коелу. Бул жакта өзүңөр бир нерсе алып жеткизесиңер, Анан ушул мааракенин уюштуруучусунун башында турган Акай деген жигитибиз, Акай ушул Nomad Cars компаниясын негиздөөчүсү, Талантбек Даниэл жана өзүнүн командасы менен ушундай немелерди, самалыктарды жүргүзүп атат. Акайга дагы Алла разы болсун. Эң аягында Акай сага да сөз беребиз. Жакшы даярданып тур. Абдуалим агай, келиңиз анда. Бисмилла. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Баарыңыздарды ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Кармаган орозуларыбыз кабыл болсун. Nomad Cars ушундай бир сонун ишкана бар экен. Ошо ишкана ушундай бир сонун демилге уюштуруп жатат. Аябай кубандым. Чындап эле Мансур мырза айткандай, бир гана материалдык жактан байыйын, топтоюн эмес, балким ошо мен Кудай таалам берген ырыскымдан эл менен дагы, коом менен дагы бөлүшөйүн деген ниет менен ушундай бир сонун иш-чара баштап турсуңар. Мага бир 30дан ашык эсселер түштү, 1 класстан 4 класска чейин. Анан кандай атай беребизби же кандай? Мен ушул бияка жөнөткөм. 4 мыкты эссени жөнөткөм. Эмнесине карап мен баа бердим? Эм жакшы жазылыптыр, кээ бир окуучуларга ата-энеси жардам бериптир. Мейли, ата-энеси жардам берген күндө эле бир жагынан ойлошубуз мүмкүн, эми өзү жазса жакшы болмок, ата-эне кийлигишпей эле койсо депчи. Бирок бир жагынан ата-эне менен чогуу отуруп, кеңешип, экөө бир мындай чогуу бир машвара кылып, кеңешип иш жасаса, балким бул андан дагы жакшыраак пайдасы тиер келечектечи. Ошондуктан мен башында мынтип карадым, өзү жазган жок, бирок анан кийин мейли ата-энеси менен жазган күнү деле бирок жакшы жазылыптыр. Анан эң негизгиси мен эмне кайсы нерселерге маани бердим? Көп айтат мындай, биз мындай чоң нерселерди сүйлөй беребиз, масштабтуу, абстрактуу нерселерди сүйлөй беребиз, бирок бардык нерсе оңолуш үчүн, өзгөрүш үчүн кичинекей нерседен башталат дейт го. Анан ошол нерсеге дагы маани бердим. Анан көбүнчө мага ушул жерден ошо төртөөнүн кимиси экенин билбейм, бир экөөсү ошого басым жасашыптыр. Эң биринчиден
биз өзүбүздү оңдошубуз керек дейт. Биз качан өзүбүз оңолсок дейт, качан биз таштанды жерге таштабасак, таштанды көрүп койсок ошону көтөрүп таштандыга мусорный бакка ыргытып койсок, жакшы окусак, өзүбүз бир жетишкендиктерге ээ болсок, анан кийин бизден башкаларга күлгү болобуз, башкаларга сиңимдүү болот сөзүбүз, ишибиз. Анан кийин ошентип Кыргызстан оңолот дейт да. Ошол себептен ошол нерсеге маани бердим. Биринчи өзүбүздөн баштайлы деп. Экинчиден окууга басым жасагандар. Биз окумайынча, илимибиз болмоюнча, билимибиз болмоюнча эч кандай жылыш болбойт, жөн эле сөз бойдон кала берет деп. Ошондой эссе жазылды. Бисмилля деп туруп, биринчи класс, как раз ар бир класска бирден окуучу тийиптир мага. Биринчи класстын окуучусу Асеков Нурмухаммад деген. Бар экен? Мына, как раз биякта экен. Азамат, Нурмухаммад Азамат, сонун жазыптыр эссени. Белегиңди ал. Ал. Белекте эмне бар, айтып койгула. Bizde bileklerden Айтып койсоңор, кичине көргөн. 3 kitap var. Hı. O birincisi Kıyın Kırgız. Mansur Bayke özü yazgan. Bundan okup motivatsiya ушундан негизги мотивация. Мыкты китеп, мыкты Ушул китеп. китептен алдым. Жакшы. Ушу китепти окушча иш бар Эң жакшы. экинчисин жазып алсаңдар. Мен ушу балдардын эсселерин Эң окуп, жакшы. белектерди алып атчам. Себебинде бул адамдын жашоосунда буга чейин биздин ата бабалардан калган кандай жан күч болгон жана өзүнүн өмүрүнө кандай десе Арнаган. өмүрүнө толук арнаганда ошо элим жерим деп арнаган адамдарды жазгандыктан бул жөнөкөй адамга 21 кылдын адамдарында мотивация берип ушундай кылса болот экен дегенге Жакшы. жана эми бул жерде айылдан чыккан миллионер буну окуп көрө элекмин. Бул Казакстанда жазылган экен. Буну да белек катары берип атабыз. Бул Так, экинчи класстын кызы Султанова Арузаттын эссеси мыкты болуп таанылды. Азамат. Экинчи класс, сүрөткө тартып коесаңбы? Тарткыла, балдар, тарткыла. Ким бир жарым сүрөткө тартып? Сиздин кызыңыз окшойт. Тарткыла. Өзүңүз да бирге түшүп коюңуз. Чындап өткөрө алат кечесин. Так, эми 3-чү класстын окуучусу Маратов Умар экен. Маратов Умар барбы? Бул Жалалабадтан экен. Жалалабадтан. Буларга онлайн беребиз. Онлайн. Маратов Умар Жалалабад ошо эме менен жиберебиз. Сон. Анан 4-чү класс Абдунабаева Зухра. Жок, Жабар. Азамат. Зухра дагы сонун жазыптыр. Азамат. Сиздин кыз окшойт. Азамат эссеси сонун болуптур. 5 класстан 8 класска чейин окурман окуу борборунун негиздөөчүсү Санжарбек Мадумаров текшерген. Алда аныктап кел. Санжар кел. Текшерген адам жөнүндө да кичине айтып койгула да. Санжар окурмен борборунун негиздөөчүсү. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Биринчиден ушу уюштуруучуларга Аллах разы болсун, рахмат. Бул биринчи мына элдин качан жашоосу оңолот дегенде, качан элдин түшүнүгү, биздин ошол түшүнүгүбүз өзгөргөндө, ошондо оңолот экен да. Түшүнүк эмнеден өзгөрөт десе, ушул Кыргызстанды кантип өнүктүрсөм болот деген суроону коюпсуздар эсседе. Ушуну ойлонуп атып дагы бул бир чоң бир ачылыштар болду окшойт. Анан мен ошол эсселерди окуп жатып, аябай ага айткандай мындай жакшы сезимдер болду. Мен ойлойт элем, ушундай барган сайын телефон чыгып башка болуп, балдар көбүнчө башка жака кетип калып жатат. Ушундай бир Кыргызстанды ким алдыга сүрөй турган жаштар чыгат бекен дегендей бир ой түйшөлтөт эле. Бирок эссени окуганда ушунчалык аябай жакшы ойлорун жазышыптыр Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча. Ушундай ой жүгүрткөн, ушундай Кыргызстанды ойлогон жаштар болгон болсо, буюрса Кыргызстан келечеги алдыда да. Анан тандаш мага да кыйын болду аябай. Баары жакшы жазылыптыр, бирок ошонун арасынан азыр мен да 4 орунду тандап алдым. Мен да байке айткандай эч кандай алар тааныбаймын. Мага эме кылышты, эч ким менен тааныштыгым жок.
болгону окуп биз өзүбүздүн оюбузду айтып бул орундарды белгилеп бердик. Биринчиси Баткендин ошол Сүлүктү деген шаарынан экен. Ушунун Усаров Нуртилек деген 7-класстын окуучусу экен. Мадиген Кыргызстандын геологиялык казынасы деп жазыптыр. Мен бул жерде эмнесиге маани бердим? Бул жерде көпчүлүгү чаржайт, ар кайсы нерселерди айтып жазган болсо, бул бир теманы тандап алыптыр дагы ошол геология боюнча өзү дагы ошол геологдордун иштерине катышып, ошол жактагы терминдер, ошол жактагы түшүнүктөр кандай иштерди кылса болот ошол тармакта аябай мындай ошол жака өзүнө арнаган бала экен да, кичине жаштыгынан элечи. Анан ушуга баа бердим дагы ушул тармакта бир жакшы ийгиликтерди багындырат экен деген бир ишенимде ушул баланы тандап алдык. Усаров Нуртилек, 7-класс. Окуй берейинби анда кийинкисин? Экинчиси Абсатарова Асекат деген кызыбыз экен, 6-класс. Бул Жалал Абад экен. Айыл жергесиндегилерди мөмө жемиштерди кайра иштеп чыгуу, чакан цех, заводдорду салуу боюнча. Бул жерде эмнеге маани бердим? Бул жерде бул кыздын ата-энеси мигрант болуп жүрүптүр көбүнчө. Анан айыл жергесинде эмнеге мигрант болушат? Жумуш жок да. Анан бул кыз ошо айыл жергесиндегилерди бир жумуш менен камсыздоо. Ушул өздөрүнүн балдарынын жанында болсо, жумуш менен камсыз болду. Балдарга дагы жакшы тарбия берет эле. Ушунун негизинде баягы жумуш менен да камсыз болуп, Кыргызстан өнүгүшүгө жакшы бир салым болот эле дегендей бир оюн билдирип жазыптыр. Ушуга да баа берип, орун бердик. Үчүнчүсү Мойдунова Сумая деген кызыбыз, 6-класстын окуучусу экен. Туризмди өнүктүрүү боюнча бир тараптуу жазган. Көпчүлүгү чаржайт, ар кайсы туризмди чокулап анан мындай кеткен болсо, бул Сумая ошо туризм боюнча өзүнүн башынан баштап кандай иштерди кылса болот, аягына чейин мындай бир туризм боюнча жазып чыгыптыр. Ушунусун бааладым. Төртүнчүсү Бакасова Акинай деген кызыбыз, 8-класстын окуучусу экен. Экологияны сактоо, жакшыртуу боюнча 4-5 лист жазган. Мээнет катуу болгон депмин бул жерде. Чындап башкалар 1 лист жазып койгон, жарым лист жазганда болсо, бул кыздын жазганы 5 лист жазыптыр, бирок 5 листти дагы ошо экологияны өнүктүрүү боюнча. Биринчи ага айтканда өзүнөн баштаптыр. Өзүнөн баштап кандай алып кетишибиз керек, ошо мамлекетке чейин, элдерден мамлекетке чейин жалпы ушул бериптир да, жазыптыр. Ошол үчүн бул кыздын да мээнетин баалап, орун бердик. Бакасова Акинай деген кызыбыз, 8-класс. Баткен экен. Бул да Баткен бекен. Орусча жазылган. Бишкек деген. Орусча жазылыптыр эмеси. Ошол негизинен калгандар дагы жаман дебейм, баары жакшы жазылыптыр. Чындап мындай тандаган кыйын болду. Бирок арасынан эми негизи ушул 4-төөнү бөлүп тандап алдык. Ошо уюштуруучуларга баарыңыздарга рахмат. Жакшы. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Мен 9-10, 11 класстарды алдым. Анан көпчүлүк эсселердин кайсыл жерлигин жазышпаптыр да. Номурун жазган, анан мектеп жазып, анан силерде немелер болсо керек базада. Анан мен дагы ошол жогоркуда эки агайыбыз айткандай немелерге карап тандадым. Бир багыт менен кеткен, анан мындай булар жаштар да, жаштарга ылайыктуу, креативдүү бир жаңы бир заманга ылайыктуу бир сунуштарына карадым. 4 окуучу, биринчиси Токонова Бегимай деген карындашыбыз, 10-класстын окуучусу болсо керек. Күндөн Жалал Абадтан, күндөн энергия ала турган панелдерди чыгара турган заводдорду куруш керек дептир агай. Анан эгер биз күн нурунан энергия алуу жолдорун колдонуу ыкмаларын жакшы иштеп чыгып киргизсек дейт, суу маселесин ГЭСтерге байланыштуу ар кандай проблемаларды чечебиз дейт. Жада калса мунун артынан геополитикалык бир маселелер жатат да. Келечекте суунун айынан көп көйгөй чыгат деп эме болуп атпайбы. Ушул кызыбыз биринчиси. Токонова Бегимай. Каяктан экен? Жалал Абад. Экинчиси Бөркулова Раяна. Бул кыз карындашыбыз билим берүү системасындагы реформага муктаж жактарды ачыктап өтүптүр. Анан кийин мындай сунушун айткан, мисалы мектепте чоң класстарга, бүтүрүүчү класстарга өздөрү кызыккан тармактарга ылайыктуу бир практикалык сабактар болсо жакшы болмок. Мисалы экономикага ылайыктуу, же болбосо бул неме деген, атайын жогорку окуу жайларга же ишканаларга саякаттар уюштурса дептир. Жагындай. Баткен облусу мисалы техникага кызыккандарды заводдорго алып барып, бизнеске кызыккандарды мындай ишканаларга алып келип деп, сонун немелерин айткан. Анан ЖИРТга, жогорку республикалык жалпы тестирлөөгө даярданабыз деп атып, көп окуучулар сабактан калып кетип атат деп туруп, дагы бир ошол немесин айтып тур, ушунусу жак. Үчүнчү кызыбыз, бул мен өзүм режиссермун, медиа тармагында иштеп келем, 14 жыл болду быйыл.
Анан мага бул сонун идея мотивация бериптир. Бул кызыбыз мындай дептир. 9-класс болсо керек. Жакшылыкова Айназик. Нарында эле мындай дептир. Кино, театр, шоу дүйнө аркылуу мамлекетибиздин аброюн эл аралык даражага көтөрсө болот дейт. Мектептерде атайын окуучулар үчүн актёрчулук ийримдерди уюштурса жакшы болмок деп тур сунуштарды айткан. Пункт менен кетиптир да бул. Прям бизнес план жазып коюптур да. Анан кийин мисалы Корея дейт, ушундай кылып туруп азыр K-pop өзүнчө бренд болуп калды дейт да. Эми баягы анын терс оң жактары өзүнчө маселе баягы. Ошол деңгээлге чыккан жагын айтып атат да. Биз дагы ошол сыяктуу бир бренд кылып туруп кыргыздардын поп культурасын дүйнөгө бир жаятсак болот, неге болбосун дептир. Себеби бизде ачыла элек көп нерселер бар, көп таланттар бар. Биз мындай козголо элек бир жербиз дептир идеясын айтыптыр да. Мага аябай жакты. Жакшылыкова Айназик. 4-сү Асанова Жазбийке. 10-класс Оштон болсо керек. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн көп сунуштарды айткан, баягы бул көп багыттуу айтыптыр, бирок бир нерсеси жакты мага. Азыркы учурда балдарын карабай таштап кеткен аталар көп. Ошондой аталарды биз кармап алып, атайын бир жерлерге иштетсек дейт. Мажбур иштетсек, анан айлыгынын 60-70%-ын жалгыз бой апасына балдарына которо турган бир система иштепсек жакшы болот эле дептир. Ушунусу аябай жакты мага. Асанова Жазбийке. Оштон, чоң рахмат, Алла разы болсун. Сонун. Nomad Cars компаниясына дагы, Акайга дагы, командасына, Даниэлга, Талантбайкеге, бүт барыңыздарга чоң рахмат. Агай, өзүңүз эми келип бир жыйынтыктоочу сөздү сүйлөп, батаңызды берип бул жигиттерге, окуучуларыбызга жеткирчи. Şu сыйлык алган балдардын бир антасын атайын эс сүйлөп койсо дагы жакшы болот. Ошондой кылалы, анан мен айтсам. Жок дегенде рахмат айтып койсоңор болот да. Келиңиз. Эже сизге. Эшматтын атасынын. Балдар разылыгыңарды укса дагы жакшы болот. 2 жыл дагы өткөрөт. Саламатсыздарбы? Кегиле катар туруп алып. Ооба. Саламатсыздарбы? Эң алгачкы ыраазычылыкты ушул компаниянын жетекчиси Акая агабызга билдиргим келет. Чындыгында эле агайлар айткандай, биз бул эссени бир күндө эле жазган жокпуз. Эми сынак жарыялангандан кийин көп күн издештирдик, кызым экөөбүз кеңештик. Анан изденип атып, бир жумада жаздык. Ката кетип калат, кайра оңдоп, кайра ошентат. Бул жерде мен сыйлык ошол белектерге эмес, ошол бала менен ата энесинин ортосу жакындайт экен, балаңдын тааныбаган жерлерин дагы ачат экенсиң. Аябай кызыктуу болду. Бул дагы да улана берсе, ата энелерге, балдарга аябай жакшы мындай бири-бирине көп ата энелер акыркы убакта балдары менен жеке чогуу убакыт көп өткөзө беришпейт. Ишке, анан башка нерселерге алаксып, балдарды көбүнчө кошумча нерселерге берип коебуз. А бул жакта ошо эссе жазганда балаңды жаңы тараптан тааныдым. Мага мен ойлогон нерселерди, идеяларды айтты. Дагы да улана бериши керек деп ойлойм. Балким башка темада же кандай болсо дагы. Анан мисалы алыскы жактарга көп кабар жеткен эмес да бул сынак жөнүндө. Республикалык масштабта болсо дагы жакшы результаттар болот деп ойлойм. Жыйынтыктар. Чоң ыраазычылык силерге. Сонун айттыңыз. Биз не дейбиз? Ушу балам чоң апасы экөө жазды. Экөө кеңешип отуруп алышып. Чоң апасы негизи башталгыч мугалим, 30 жылдан ашык стажы бар мугалим. Экөө отуруп алып, бул ыйлап жазбайм деп кайда көчүп жазды да. Анан ошентип чийип атып жазганбыз. Айттым анан уккандачы, мына көрдүңбү эмгегиң мына ушунтип бааланат ушинтип депчи. Силерге дагы чоң рахмат. Аллахым разы болсун. Бул дүнү акыреттин жакшылыгын насип кылып, ошо ойлогон ой максатыңыздар өркүндөй берсин. Сиздер да Кыргызстанга
Кыргызстан өнүгүшүнө салым кошо бериңиздер. Ошол. Чоң рахмат. Assalamu alaikum. Урматтуу ушул иш-чаранын катышуучулары, Аллах туткан розоңуздарды кабыл кылсын. Номад Карска чоң рахмат. Мен өзүм болбодум, бирок бул шаарда болбой калдым, ошол эссе жазылган учурда. Билбейм канча күн жазышты. Мага мындай немелерин жөнөтүп атышты да, акыры бүткөндөн кийин анан жөнөтүштү кандай экен деп. Анан жакшы деп неме кылдым. Алла разы болсун, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Алла разы болсун. Агай өзүңүздөн бир батаңызды берип. Макул. Отуруп деле сүйлөй бересиз агай. Жок, макул мына. Орозо. Шуну да алып алайын. Агай азыр бир иш-чарадан келатат. Микрофон бар. Бир иш-чарадан келатат агайдын. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул бүгүн Nomad Cars компаниясынын демилгеси Акай мырзанын жана бул жерде иштегендердин демилгеси менен Мансур мырзанын Санжар Абдуалим ушулардын колдоосу менен өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгынын катышуучулары, анан жерлер Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ысык көл, Талас, Чүй башка жак. Барыңыздарды ушу жакшылык иштин жүрүшү жыйынтыгы биринчи этабы менен куттуктасам болот. Мен эшитип өтө ыраазы болдум. Мындан бир 10-15 жыл илгери дагы бир Россияда мигрантта жүргөн, анан ошол жактагы студенттердин арасында ушу конкурс өткөрүлгөн эле. Анан мен канткенде Кыргызстанды өнүктүрөм деген теманы укканда эле ой кетти да, бул дагы ушу босо колду сыртта иштеп же окуп, мусафир болуп, эл жерди ойлоп келген адамдын иши деп эле. Анан Акай мырза менен сүйлөсөк, дал ошо Кытайда жүрүп ушул ой пайда болгон экен. Ошол өзү кээде Абдалим ошо мусафир болгондо анан адам эл жердин кадырын билип, анан өнүктүрүүнү ал жактагы мисалы Кытай, Европа, Япония менен салыштырып анан өксүп же болбосо шыктанып калат окшойт да. Ошону бирок ойлой эле койбостон келип ушуну ишке ашырганыңыз өтө жакшы иш болуптур. Анан мына бул катышкандардын азыр мен айрымдарын жазган иштерини Санжар аркылуу көрүп калдым. Колдон жазган. Бул өзү баалуу. Колдон жазган өзү дагы мелкая моторика дейт. Мына ушуну биз ушуну унутуп эле биротоло кнопка эмеге бармак балдарга өтүп кетпестен ошол өзү да жакшы. Анан мазмуну мына Мансур мырза, Абдалим, Санжар өтө жакшы кылып, буларга да ыраазы болдум. Ар бир орун алган балдар, кыздардын эмне үчүн берилип атат, өзгөчөлүгү эмнеде, ушуларды айтканы дагы жакшы болду. Анан мына белектерди көрүп турсак, эми карасаңыз биринчи класстын баласы жазып, ошо 10 000 сомду үй бүлөсүгө алып келип атат да. Бул атанын, эненин дагы бир сыймыгы, мына табармандыктын ойлоп, билим менен, калем менен акча табуунун алгачкы үлгүсүнү, даамына татып атат. Бул дагы өзү бир чоң стимул. Эми ушул жерде белгилеп дагы айтайын, ушу балдардын ушундай бир жакшы, алгылыктуу жазганы да биринчи үй бүлөнүн, ата эненин таасири болсо, экинчиси ушуларды окуткан мугалимдердин да эмгегини белгилеш керек. Ошолор кайсы бир даражада балдарды ушундай даярдаганынын мөмөсү болуп атат да. Ошого бул ишиңиздер өтө жакшы. Анан белегиңиздерди да карап көрсөм, бая кыйын кыргыз китеби Мансур мырзанын, анан Фатох Султан, дагы ким Казакстандан чыккан китептердин коюлушу, булар дагы мындайча айтканда мааниси бар китептер да, со смыслом дейт, жөн эле берилбестен ошолор коюлуптур. Ушунун баардыгыга мен азыр дагы бир чоң эле иш-чарадан ал жерде балдар, окуучу студенттерге 1,5 саат сабак лекция өтүп чыктым, бирок угуп туруп эле сүйүнүп, анан эми орозодогу адам барып эс алыш керек да. Абдалим анан жок, жакшы иш экен, жакшы адамдар бар экен. Ал убакта Акайды билбейт элем, Мансурду уксам эле мен анан барам дейм да. Бул
Кудай кааласа баягы телескоп менен 24 кыргыздын кыйынын, дүйнөнүн кыйындарын алып чыккан жигит ушул жерде отурат, ушу Мансур Абдалим. Сиздин ишиңизди уктук, ошентип келип калдык. Барыңыздарды куттуктаймын, жеңүүчүлөрдү. Анан 200 бала катышкан болсо, ошо катышкан балдарга дагы рахмат айтыш керек. Призовой место алдыбы, албадыбы, катышкандары өзү жакшы. Мүмкүн болсо алардын дагы мына жакшы катышты, эмки деп приз алат деп туруп тизмелерине мүмкүн берип коюп, баягы үмүтсүз болуп калбасын. Анан мына келген ата энелердин дагы сиздердин сүйүнүчүңүздөр жакшы. Мына апа мындай баягы геолог ой жүгүртүп жазыптыр дегендей, азыр эң бүгүнкү жыйында жакшы ой жүгүртүп сиз дагы ойду айттыңыз да. Бул сиздин көп көрөнгөнүңүздү айтып турат. Анан бир сунушумду айтып кетейин акырындачы. Канткенде Кыргызстанды өнүктүрөм деген тема өтө жакшы. Эми дагы вариациясы менен, жаңы бир варианттары менен дагы берсе, мына номад деген өзү көчмөн деген болсо керек, ошо сөз. Ошо тема дагы көчүп турсун, идея дагы көчүп турсун, жаңыланып турсун дегендей. Мисалы, канткенде биз сапаттуу билим алабыз. Канткенде асыл инсан болуп өсөбүз. Канткенде зордук, зомбулук азаят. Канткенде инсан болуп мындай бир инсандык өнүгүүбүзгө жетебиз деген сиз айттыңыз баягы дагы этаптары менен. Ушундай болсо дагы өтө жакшы болот да. Анан жанагы китептерди мен байкап көрдүм. Мүмкүн болсо ушундай бир конкурстарга биз сиздин колуңузга тийген болсо керек, ушу как раз балдардын эссе, сочинение жазыш, оюну чыгармачылык менен кагазга түшүрүш, билим алыш жөнүндө акыл эмгегинин маданияты деген китеп жазганбыз. Ошол балдарга мындай приздерге кошуп берип, ушундай учурларды айтып, ушундай кылсак жакшы болот. Мана мен азыр кокус элеп отуруп, мунун башкача вариантын Масаки Имайнын Кайзенди окуган эдем. Ушундай сүйлөгөнүбүздө, мына кыйын кыргызды мен айттым. Мына мен азыр айтып кетем, мен дайым башкаларга айтам да, сөз келгенде башка бирөөдүн атыны чыгар, эмгегини чыгар. Абдалим окуу борбору мыкты экен. Мына Санжарда окурмен деген борбору бар. Анда мыкты иштер болуп атат. Анан мындай китептерди айтып кетиш керек. Кайзен системасыны баардыгыбыз окуп чыгышыбыз керек да. Сонун нерсе. Мүмкүн болсо мындай китептердин дагы бир кичине балдарга ылайык варианттары бар. Ошолорду салып, анан баягы АМ методдорун салсаңыздар, анан дагы бир жакшы бир китеп бар. Өзүнү өзү тарбиялап өстүрүү деген. Бул дагы бир сиздердин конкурсуңуздардын бир багытынын темасы болсо, ошондо дагы бир кызыктуу болот. Баарыңыздарга тынчтык, аманчылык, жакшылык, ийгилик каалайм. Рахмат чакырганыңыздарга. Чоң рахмат, Алла разы болсун катышып бергениңиздерге. Айрыкча ата энелер ушунчалык келип, башталгыч класстар активдүү келишиптир, бүт баары. Башкалар региондордо болуп калдыкчы. Сиздерден чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге. Алла разы болсун. Эми ушундай максатыбыз ошол агай айткандай, технократиянын дооруна кирдик деп атабыз, кирбедик, анан искусственный интеллект деп атат. Азыркы балдарга бир нерсе айтсаң, өзү ойлонбой эле тияктан жазып эле жооп берип коет экен. Анан колунан телефонду алып калсаң, балада эчтеке жок болуп калат экен деген бир доордо ошол ойлонуп ушундай бир иш-чараларды кылып, ата энесинин жардамы менен ошондой кылып, бул өз чоң жеңиш, чоң утук. Бул да биз ушундай нерселер көп болуп, балдар көп катышып жазышса, биздин да курсагыбыз тоюп калат, рухубуз эс алып калат. Ошо чоң рахмат сиздерге, Алла разы болсун катышып бергениңиздерге. Анан бул биздин келечектеги жаш жеткинчектерге, келечектеги ишкерлерге, же балким депутаттар, президенттер отураттыр, же балким эң мыкты башкалар үлгү алчу инсандар отураттыр ушул жерде. Силерге да чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушундай иш-чараларга көп катышып, ата энеңердин айтканын кылып, жакшы окуп, анан 10 000 сомду эмне кылабыз? 10 000 сомго китеп алгыла, апаңарга белек алып бергиле, болду. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Акай мырзанын сөзүн да угалым ал. Жакшы айттыңыз. Бардык катышуучуларга чоң рахмат. Негизи Кыргызстанды өнүктүрүү бир эле менин проблемам эмес. Бар бир адамдын Кыргызстанда жашаган жарандын проблемасы негизи. Анан ошол жерде кичинекей бала 1 класс, 5 класс ар бири өзүнө жараша салым кошконуна аябай ыраазымын. Силерге чоң рахмат. Себеби дегенде бул ойлонуш бизде максат мындай болчу, негизи башынан эле
ата энелер чогуу катышсын, чогуу ойлонсун деген себеби бул нерсени биз өзүбүз ойлобосок мамлекетибиз өзгөрбөйт экен. Ошо салымыбыз кош үчүн ушул конкурсту өткөргөнгө туура келди. Мындан кийинки конкурсту дагы өткөрүү учуру келет. Жакшы. Азыр орозо болуп калып, кичине эме болуп калдык. Бизде эми туура түшүнүп койгула, биз бизнесте адамдарбыз. Анан булдун баарын көргөндө мага аябай оорчулук болгондуктан биякта комиссия түзүп сурадык, жардам бергиле депчи. Анан булардын жардамы менен ушул натыйжага келип чыкты. Ана негизи болсо бүт баары аябай жакшы жазган. Себеби дегенде негизи мамлекеттин ойлош бул негизи ар бир адамдын жеке парзы да. Башка мисалы Гонконг, Гуанчжоу чоң шаарларда жашаганда байкадым, ушул элдин ритми аябай мындай бат чуркамай ушул убакыт менен жашообуз ушундай да. Анан бизде мындай кенен болуп атат жашообузчу. Бирок ал жакта бир нерсени байкадым, ошо көп убакыт ошол жакта жашап, көп эмес, 6 ай, 7 айда жашадым. Ар бир адам, менде иштеген, мен фирмамда, Гуанчжоудо иштеген фирмамда балдар өзүнүн мамлекетин ойлойт. Жок, биз мындай кылышыбыз керек. Ар бири ойлогондуктан ошондой Кытай чоң мамлекет болду да. Ошол ой келди, демек биз дагы өз мамлекетибизди ойлосок, ушул келечек өзүбүздүн эле кол астыбызда жана Кыргызстанга өнүгүү бир эле кадам. Ошол ар бирибиз ойлонсок, бир эле кадам менен бир чоң уровеньге чыксак болот деген ишеничтемин. Жана ошол негизи болот. Ар бирибиз аракет кылайлы, өзүбүздүн салымыбызды кошойлу, ошо менен негизи аябай чоң өнүгүү болот. Бул жакта Асанова Жазбике деген катышуучу кызыбыздын эжекеси болосуз. Бул жака келсеңиз. Немелер даярбы? Даярдап тур. Неме. Ага өзүңүз колуңуз менен тапшырып берип койсоңуз. Бул жанагы ошол аталарды иштетип 60-70%-ын апаларына бериш керек деген эссенин авторунун эжекеси, бир тууган эжекеси. Сонун экен. Мына сиз жакшы бир Асанова Жазбике кызды тарбиялап, азыр эле мен айттым эле, бул сыйлыктардын артында мугалимдердин чоң эмгеги турат, ата эненин деп. Сизге рахмат, ушу окуучуңуздун ушундай бир байгелүү орунга жеткендиги, сыйлык алганы менен куттуктап, ушуну тапшырып коелу. Бар болуңуз. Менимче бул чыныгы адилеттүү конкурс болуп турду. Азыр текшергендер бирөөдү да тааныбайбыз дейт. Карасаңыздар, Жалал Абадтан бар, ал жагы Баткен, Оштон, Нарын, Бишкек, Чүйдөн бар, ал эмес эң түштүк батыш чек арадагы Сүлүктүдөн бар экен да. Усаровдарды өтө олор дагы ушул алганыга менимче сүйүнсө керек. Рахмат сиздерге. Куттайбыз. Кийинки конкурсубуз мындан кийинкиси мындан да профессионалдуу болот. Жана биздин сиздердин жардамыңыздар менен ушуну толук профессионалдуу жана ачык өткөрүшү ишенем. Биз болсо өзү жеке фирма болгондуктан, өзүбүздүн да жумуштарыбыз көп болгондуктан сиздерге өткөрүп берип, сиздерден суранабыз кийинки сентябрда дагы өткөрүп берүүбүздү. Бул жерде негизи биздин командада иштеген жумушчулар көп. Негизи баардыгына ыраазымын, чоң рахмат. Себеби ар бир адамдын бул жерде отургандан жана биздин фирмада иштегендин чоң салымы бар. Биз бир фирмада иштейбиз, алардын да өтө чоң салымы бар. Бул жерде Талант байке бар, биякта бухгалтерияда балдар бар, көп да, Жусуп. Баардыгына ыраазымын, чоң рахмат. Ушулардын жардамы менен биз конкурсту өткөргөнгө насип болду. Мындан кийинкиси сентябрда болот. Сентябрда азыр ОРТге даярдыктар бар экен. Көптөгөн жаш балдардын эмелери көп, экзамендер башталат. Ошондуктан сентябрга бир жылдырабыз. Сентябрда баштап бир айда убакыт беребиз. Бизде байкап тургула, Инстаграмда чыгарабыз. Ошо менен кийинкисине да катышсаңар болот. Чоң рахмат. Келгениңизге баарыңызга рахмат. Биздин